Bismillah, elhamdülillah. Bugün 10. dekabr. Geçe biz tanıgan jaş ilimdi Damlabız Hasan Şeyh Damlabızdan ayrıldık. Жалган dünya, чындык dünyaya кетти. Daim şariat ilimin жеткирүү менен daim алегиле, ошонун гамында жүрөт эле. Каерде жолугуп калбай эле. Чайда болсо daim şariatты, ошо динди үйрөткөн аракет кылчу эле. Пайдасыз убакыт өткөргөндү каалабайт эле. Такыба, адамгерчиликтүү, мындай жумшак шейх дамла эле. Айткым келген нерсе, жаш кетти. Биз мусулмандар динибизге, Алла Таала берген бизге аманат кылып берген динге, Куранга, шариатка, мечит медреселерге, дамлаларга жакшы көңүл бурбай жатабыз да, маани бербей жатабыз, кадырлабай жатабыз. Адамдар ар кандай той-пой, улак, бир кымбат бир иш-чаралар, машиналар, тиги бу кымбат кийим, кумтөр, кемпирабад, кандай гана бир маселелер менен алек башыбыз ооруп жүрөт да. Акчаларды бир болбогон жактарга чачып жатабыз. Ошол эле учурда көптөгөн мындай илим жайылып атат да. Илим жайылбайт. Адамдар эмнени көп сүйлөсө, эмнени көп кам кылса ошо жайылат дейт го. Биз ошо диндин жайылышын, иман жайылышына маани бербей жатабыз да. Алымдар бул пайгамбарлардын мураскорлору дейт го. Ошо мураскорлор барда биз кадырлап калышыбыз керек да. Адамдар динге эч маани бербейт. Өзбек бир туугандарыбыз динге өтө жакшы маани беришет да. Дамлаларын эч кимге муктаж кылышпайт. Дамлалардын айлыктарын берип турушат, бүт баскан тургандарын көтөрүп турушат. Кыргыздар болсо мынакей мечиттин светин төлөп коелу, медресе жок болуп атат, андай мындай китеп чыгарайлы деп атат элек деп ушинтип бизде кыргыздарда динибизди, дамлаларыбызды жакшы кадырлабай атабыз. Өзбектерде ушундай жакшы бир түшүнүк бар экен. Эгер дейт, дамла дейт, бир имам дейт, бир алым дейт, үйүңө дейт, мечит медресенин муктаждыгы боюнча сенин жардам сурап келсе дейт, анда Алладан балени күтө бер дейт экен да. Бул кандай сонун бул түшүнүк да. Ошон үчүн өзбектерге Алла Тааланын жашоосуна барака берип койгон. А биздечи молдону ушу нике кылганда чакырат 500 сом берет. Жаназада да 1000 сом пакет кармат коет, калпак кармат коет, болду. Сыйыр урмат ошо менен түгөйт да. Молдолор, имамдар, дамлалар, карыкелерге жакшы көңүл бурбай атабыз да. Ушу динге көңүл бурбаган үчүн Алла Таала бизге чоң мусибат, сыноолорду, балелерди келтирет да. Ушу келип аткан балелер бүт ошо динибизди кадырлабаган үчүн да. Ошо кеч боло элек ойлонуп калышыбыз керек.